Заманбап дизайн түшүнүгүн бүгүнкү күндө бир нече багыттарга бөлүп кароого болот. Алар архитектуралык дизайн, графикалык дизайн, кийим дизайн жана ландшафттык дизайн. Мына ушулардын ичинен бүгүн сиздерге кийим дизайнери тууралуу кеңири маалымат бермекчибиз. Stars are brightly shining in the sky. Friends are sitting quiet side by side. Lovers walking hand in hand together. Сулуулук дүйнөнү сактайт деген сөз бар. Деги сулуулук эмнеден турат? Аны ар ким ар кандай түшүнүп баамдайт. Эң негизгиси сулуулук бул ички дүйнөнүн тазалыгы. Ал эми адамдын сырткы келбетин кийим гана кооздойт. Коомчулуктан өзгөчө кийинип, өздүк стилди табуу үчүн бизге дизайнер жардам берет. Дизайнер курчап турган дүйнөдөгү кооздукту жаратуучу. Ал улам жаңы нерсе таап, дайыма изденүүнүн үстүндө иштейт. Керектөөчүлөр тарабынан суроо талапка ээ болгон ар кандай кийимдердин түрлөрүн жасайт. Мындан тышкары эксклюзивдүү кийимдердин коллекцияларын тигип, модалык көргөзмөлөргө көрсөтөт. Анын милдети бир эле модалык кийимдерди жаратуу менен гана чектелип калбайт. Ал тандалган кездеменин сапатына, өңү түсүнө, турпатына, башкача айтканда баштан аягына чейинки бардык процессти көзөмөлдөйт. Дизайн түшүнүгү 19-кылымда пайда болгон. Буга чейин деле адамдар кийим тиккенди жакшы билишкен, бирок ага массалык маани берилген эмес. Алгач кийимди кол өнөрчүлөр тигишкен. Алардын тиккен кийимдери индивидуалдуу, эксклюзивдүү жана абдан кымбат болгондуктан жогорку катмардагы адамдар гана кие алышчу. Дүйнөдөгү биринчи дизайнер Чарльз Фредерик Уолт болуп саналат. Албетте, ошол учурда азыркыдай кийимди тигүүчү техникалар жоктугуна байланыштуу көз жоосун алган кийимдерди жаратуу ар бир адамдын колунан келе берчү эмес. Фредериктин тиккен кийимдери императорлордун, дипломатиялык өкүлдөрдүн жубайларына тартууланып, алардын жактыруусу менен гана коллекциялары модага айланчу. Кийинчерээк Чарльз Уолт менен бирге француз Поль Пуаре бирге иштешип, дизайн тармагынын өнүгүшүнө чоң салым кошушкан. Дизайн деген сөзүн өзүнүн мааниси ыңгайлуу, кызыктуу, жаңы деген маанилерге ээ да. Эң негизгиси ыңгайлуу, кызыктуу, сөзсүз түрдө көркөм. Ошол үч маанидеги нерседен чыккан нерсе ал дизайнерская разработка деп коет. Топчусу ошол жерде болуш керекпи, же чөнтөгү ылдыйраак өйдөрөөк болуш керекпи, же жеңи ошондой узундукта болуш керекпи, же кыскараак болуш керекпи? Бул ал ошол дизайнердин чыныгы дизайнерлик иши деп айткым келет да. Бүгүнкү күндө кыргыз элинин алдында өз чыгармачылык өнөрүн көрсөтүп, кол чеберчиликтен жаралган сулуулукту даңазалаган айымдарыбыз аз эмес. Ар бири өзүнө гана тиешелүү болгон өзгөчөлүктөргө ээ. Учурда эл оозуна алынып келе жаткан Эльвира аттуу чебер ууз дизайнерибиз бар. Ал бул кесипке болгон талантын бала чагынан байкаганын айтып, мектепти аяктаган соң Насиреддин Исанов атындагы Кыргыз мамлекеттик курулуш, транспорт жана архитектура университетинин дизайн бөлүмүнө тапшыргандыгын айтат. Мен бир ушундай чыгармачыл үй бүлөдө туулгам, чыгармачыл бир үй бүлөдө чоңойгом. Деги эле биздин балалыгыбыздын баары тең, ата энебиздин ушундай бир салымы чоң. Анан аракет кылып ар бир баласынын кыял жоругуна жараша мындай кандайдыр бир багыт берген да. Анан чынын айтсам, мен бул кесипти тандаганыма менин атам чоң себепкер. Анан бир күнү бир газетадан бир объявление алып келип, анан ушундай кесип бар экен, политехте ачылып атыптыр, касиде бар экен, ошого окугуң келеби деп калды. Анан чынын айтканда ал чүпүрөк чапырак болбой эле бар. Бизде кылымдан бери келаткан нерсе кыз балага деги эле энеден өтүп, чоң энеден өтүп жакын болот эмеспи? Ошо тартылып кеттим, арбалып кеттим дегендей.
Жарашыктуу кийим даярдоо үчүн канча убакыт сарпталарын ойлонуп көрбөсөк керек. Жөнөкөй көйнөктү жаратуу татаал процесс. Ал бир нече этаптардан турат. Конкреттүү стилди түзүү, анын эскизин жаратуу жана аны тигүү. Булардын баары дизайнер башында турган бир нече топтун аракети менен жүзөгө ашат. Бул кесипти өздөштүрүп алып кетүү үчүн талант болуусу абзел. Адамда 1% талант болсо, 99%ын эмгектенүү менен гана ийгиликке жетишет дейт каарманыбыз. Сөз түрдө мен ойлойм, дизайнер өзүнүн бир көз карашы болуш керек, өзүнүн бир элестеткен нерсесин колунан жарата билиш керек. Сөз түрдө өң түстөр менен, кишинин образы менен, ал стилист да болушу керек кайсы бир деңгээлде. Себептен да баары байлама болуп кетпеспи бири-бирине. Тигүү ыкмаларындагы баардыгын бирдей алып кеткен адамды мен чыныгы дизайнер деп айткым келет. Мисалы, жазуучу сүйлөп жазат оюндагысын. Ошол сыяктуу эле дизайнер тартып, кесип, кайсы бир жерлерде көргөзүп, өң түстөрүнүн баарын чогултуп бериш керек деп айткым келет да. Дизайнер бир жагынан мыкты психолог болуусу кажет. Анткени иш жүзүндө кардарлардын тилин таап сүйлөшүү алдыңкы орунда турат. Унчбекам мындай бир нерселер кадап берчү деп атат да. Билбейм, азыр же сюжет кылып, же болбосо мындай немелерине значок, эмне жана шипы сыяктуу бир нерселер керек болуп атат окшойт да. Билбейм, азыр көрөсүз, же ушул эле кур менен кийеби, же башка кур. Же болбосо азыр мону да туралап көрөлүчү. Мындай илип коеюн азыр. Кыргыз элинин байыртадан өзүнө гана тиешелүү этникалык кийимдери болгон. Бирок азыркы учурда ал кийимдер дизайнерлердин көз карашы менен жаңыланууда. Этникалык өңүттөгү жаңыча мода коомчулуктун кызыгуусун туудурду. Көчөдө, иште, эс алуу жайларында ак калпак, кыргыз оймосу басылган чепкен, көйкөлгөн көйнөк кийип жүргөн адамдарды көрүүгө болот. Биздин улуттук кийимдерди сөз түрдө азыркы күнгө өзгөчө көркөмдөө менен, орусча айтканда стилизованный кылып колдонсок, ар бир кийимде, мисалы, декоративный отделкасын, же болбосо саймасын, ошол эле кездемесин, ыкмалары толтура эмеспи, жанагы тигилишинен баштап бычылганына чейин. Ошонун баарын биз азыркы күндө жанагындай көркөмдөө менен азыркы заманбап кийимге аралаштырсак, сөз түрдө ал кызыктуу жана өзүбүздүн улуттук кийим болот деп айткым келет. Улуттук колоритти сактап, кийизден кийим жасаган Мира Керималиева Кыргыз мамлекеттик курулуш, транспорт жана архитектура университетинин бүтүрүүчүсү. Анын айтуусу боюнча, дизайнерсиз улуттун жүзү болгон кийиз унутта калып калышы мүмкүн. Ошондуктан кыргыз колорити болгон кийиз менен иштөө техникасын заман талабына жараша алып жүрүшүбүз керек деп эсептейт. Кийизден жасоо бул биринчи ошол кийимди жасаш үчүн ага көп этаптар менен ошол материалын жасаганга аябай оор болот да. Ал жүндү алыш керек, аны тандап алыш керек, аны боёш керек, керектүү өң чыгарыш керек. Анан ага лекала жасап, анан туюк эрежеси менен уютуш керек болот да. Ошо менен бир баары даяр болсо, бир 3 күндө жасалат бир туника. Мира дипломдук ишин кийизден жасаган. Ушул эле коллекциясы менен Кыргызстандагы Fashion Week сынагына катышып, жеңүүчү болуп табылган. Коллекция микоризов получает гран-при Fashion Week Кыргызстан осень 2013 в профессиональной категории «Авторская работа» и право участия за счет организаторов в международном фестивале Fashion Bridge в рамках Mercedes-Benz Fashion Week Берлин в январе 2014 года. Мен ошого катышам деп аябай талпынып, заявка бергенден кийин анан ойлонуп калгам да. Бөлөктөрдүн коллекцияларын көрүп, мен ушунчалык көңүлүм түшкөн. Анткени деген алардыкы меникине караганда аябай сонун көрүнгөн да. Бирок артка кеткенге жол жок болчу. Андан алдыга эле ушул катышып көрөйүн деп эле өзүмдү сынап көрөйүн дегем.
Ошо анан жумалыктын аягында жеңүүчү болуп табылдым. Коллекциям жөнүндө айтып кетсем, бул коллекциямдын бир эле лекаладан алынган, бул бир узундуктагы туникалар. Муну жөнөкөй эле кыздар бул кийсе болот. Ичинде туниканын ичинде жөнөкөй водолазкалар менен, анан күндө кыздар кийип жүргөн леггинси деп коет, лосиналар. Мекенибизде болочоктогу дизайнерлерди көптөгөн жогорку окуу жайларында даярдайт. Алардын бири Насреддин Исанов атындагы Кыргыз мамлекеттик курулуш транспорт жана архитектура университети. Жетекчилердин айтымында бул жерде студенттер үчүн заманбап технологиялар, тажрыйбалуу адистер бар. Бүтүрүүчүлөр текстилдик жана жеңил өнөр жайына, моделдик үйлөргө жана кийим тигүү ательелерине, уюштурулган кесиптик тармактарга, мода журналдарынын редакцияларында иштөөгө мүмкүнчүлүк алышат. Ушул университетте жакшы база, кафедрасында жакшы базабыз бар. Айта келсем, биздин мастерскойлор тигүүгө, конструкцияда боюнча иштөөгө, андан кийин студенттердин өздөрү өз алдынча отуруп күнү түнү иштеп ошол конкурска катышабы, күнүмдүк жанакындай тапшырмалар болобу, тигүү боюнча өздөрүнүн ар бир мастерскойлор жаңы машинкалар менен жабдууланган. А жерде өздөрүнчө иштеп, ошолорго көзөмөл болуп, көрсөтүп, мындай түздөп бере турган лаборанттарыбыз да бар, жаш мугалимдерибиз да бар, технологдорубуз бар, конструкторлорубуз иштейт. Конструкторский кабинеттерибизде дагы бүт баары мастерскойлор ошол ыңгайланыштырып, чоң столдор менен жана тигүү, бычуу, бүт инструменттер менен ошо атайын жабдыкталган. Дизайнерлер кийим тиккенди гана өздөштүрбөсөң, компьютердик технологияларда да мыкты билүүсү зарыл. Себеби акыркы үлгүдөгү технологиялар алардын ишмердүүлүгүнө түздөн түз таасир этет. Бүгүнкү күндө биз студенттерди компьютерный моделирование жана конструирование деген сабактарды үйрөтөбүз. Бул сабактардан алар Corel Designer, Photoshop жана Corel Draw деген программаларга үйрөнүшөт. Corel Designer'дин программасында алар юбканын, шымдардын жана көйнөктөрдүн базовый конструкцияларын чийгенге үйрөнүшөт. Бул программа абдан буларга керектүү деп ойлойм, анткени келечекте чоңдогон предприятие, швейный компанияларга барып иштесе, алар бүт компьютерный программаны колдонулат. Компьютерный конструирование боюнча SAP программалар. Биздин студенттер, мен ойлойм, бул программаларды үйрөнүп, абдан жакшы специалист болуп чыгат деп ойлойм. Анткени азыр 21-кылымда компьютерный век деп коет. Компьютерди ар бир адам билиш керек. Жана Photoshop менен Corel Draw деген графический редакторлорду үйрөнүп алышса, алар любой каалаган дизайнерский студияларга жана типографияларга кирип, дизайнер катары иштегенге мүмкүнчүлүктөрү бар. Университетте студенттер теориялык жана практикалык билим алып, тажрыйба алмашуу үчүн тигүү компанияларына барып практика өтөп, иштеп келишет. Мы сотрудничаем с ассоциацией Легпром. Биз Легпром ассоциациясы менен кызматташабыз. Азыр анда 600дөн ашык тигүү компаниялары бар. Аларга жыл сайын студенттер практикага тажрыйба топтоого жөнөтүлөт. Мында келечектеги дизайнер кесибинин ээлери чеберчилигин арттыруу менен гана чектелбестен, өзүлөрүнө керектүү каражаттарды топтоп алууга да мүмкүнчүлүктөрү түзүлөт. Они получают во время практики большой опыт работы, но кроме этого даже имеют возможность заработать и оплатить свой контракт. Аталган окуу жайда билим алып жаткан Наргизанын айтымында бул кесип абдан кызыктуу. Жыл сайын университеттер арасында дизайнерлик сынактар уюштурулуп, алдыңкы орундарды багындырып келебиз дейт. Конкурстарга катышабыз, мода сынактарына катышабыз. Ошондо биз ар дайым эле алдыңкы орундарды алып келебиз. Ушулардын баардыгы мен ойлойм ушул биздин мугалимдерибиз бизге билим бергенин жыйынтыгы. Бүгүнкү күндө жеңил өнөр жай тармагы Кыргызстандын бюджетин түзгөн 5 тармактын бирине кирет. Социалдык жактан алып караганда бул тармакта 100 миңден ашуун адам иштесе, алардын 80% айымдар түзөт. Кыргызстандан тигилген кийимдер коңшу мамлекеттерге экспорттолот.
ар бир мезгилге карата өзүнө ошо убакыт менен көнөктөр тигилет ар кандай болуп. Бир сезондо мисалга алсак 10-15 модельге чейин түрлүү көнөктөр тигилип кетиши мүмкүн. А дегенде мезгил жаңы башталышында кышында болсо биз мисалы жазгы көнөктөр тигебиз, жазында жайкы көнөктөр тигебиз. Ал эми жайында биз уже мектепке ылайыктуу, күзгө ылайыктуу кийимдерди тигип баштайбыз. Ошого жараша биз деген мисалы алдын ала тиккен соң биз тиккен көнөктөр көп санда Россияга кетип атат азыркы күндө, Казакстанга көбүнчөсү кетет. Ал эми өзүнө ылайык модельдер, өзүнө ылайык болуп узун же ошо жылтырактары көп болгон көнөктөрүбүз Тажикстанга кетет. Баарыбызга белгилүү эле интернет тармактарынан алабыз. Ал жакта азыр бизге ыңгайлуу болгон көп модельдер бар. Улам жаңы чыгып аткан заманбап саркеч көнөктөр бар. Ошондой эле ошо модельдерди алып биз бирөөнүн жеңи болобу, бирөөнүн жакасы болобу, ошонун баарын жалпы бир көнөккө төп келиштирип, анан кийин модель чыгарабыз. Анан кайсы жерин оңдош керек, кайсы жерин түздөш керек, бүт оңдоп түздөп алабыз. Андан кийин биздин специалисттер деп айтсам болот. Ушуну окуп бүткөн, ушуну билген адамдар мындай кагаз жүзүнө түшүрүп, анан жазап беришет. Андан сырткары эле биз модельди тандоодон баштап эле буга ылайык келген кездемени тандайбыз. Кайсы жерине кандай туура келет, өңү кандай жакшы болот, адамды көнөктү кийгенде кандай цветтер ачып турат. Ошону тандап, анан биз буга окшогон көнөктөр тигебиз. Лехпром ассоциациясы 2005 жылы түзүлгөн. Бул бирикмеге 600дөн ашык ишканалар кирет. Тигүү компаниялар дизайнерлер менен иштешип, жумасына 6-8 модель ойлоп чыгышат. Көптөгөн тигүү цехтер ачылып, айрым дизайнерлер массалык өндүрүштөрдө иштешет. Орусия жана Казакстанда Кыргызстандан чыккан кийимге суроо талап көп болуп, сапаты жогору бааланып келет. Наши швейные компании, работая с дизайнерами, в неделю разрабатывают около 6-8 моделей. Биздин тигүү цехте дизайнерлер менен кызматташып, жумасына 6-8 кийимдин модельдерин ойлоп табышат. Алар Орусия менен да байланыш түзүп турушат. Тигүү цехтердин продукцияларын экспорттоо менен Орусиянын базарында 5-орунда турабыз. Ошондуктан биздин ишибиз жеңил өнөр жай тармагында жогорку суроо талапка ээ. По экспорту наших швейных продукций, и поэтому наша специальность очень востребована сейчас в швейной отрасли. Биздин кийимдер акыркы жылдары жакшы сапаттуу болуп чыгып баштады. 10-15 жыл мурда айтчу эле ушу кыргыздар дизайнерлер жок. Бүт эл билген брендтердин баарын копировать этип эле жасап тиге берет деп. Бирок акыркы жылдары биз ушу ассоциация аркылуу жыл сайын 2-3 көргөзмө жарманка өткүзөбүз. Биринчиси мына буюрса март айында болот, 11-инде. Ошо көргөзмө жарманка учурунда биз конкурс дизайнерлер арасында конкурс өткүзөбүз. Ушу жаш дизайнер жана ушу ишканалардын дизайнерлеринин арасында таймаш болот да, өзүнчө конкурс болуп, анан жеңүүчүлөрүн биз Москвага жөнөтөбүз. Чоң подиумга. Ал жактан 3 жылдан бери ушу биздин дизайнерлер катышып келет. Кудай буюрса 3 жылдан бери гран-прилерди алып келип атат. Бул эмнени билдирет? Бизде Кыргызстанда дизайнерлер бар, жакшы дизайнерлер бар. Ал конкурста 80ден ашык эң белгилүү дизайнерлер катышат Россиянын жана СНГнын ичинде. Ошонун ичине гран-при алып келген, мен ойлойм бул эң чоң жетишкендик биздин дизайнерлердин арасында. Коллекция Roundels, дизайнер Музуралиева Аруки, КГ Уставина, Насирдина Исанова, друзья. Бул кесипти тандап окуп бүтүп жатканыма абдан кубанычтамын. Себеп дегенде мен өзүм кичинекей кезимден бери кыялданган кесип, кичинекей кезимден курчактарды көп ойноп, кийимдерди тигип, ошолдон башталган бул кыялым. Азыркы учурда бул кесип абдан талап
талап көп кесип десем болот. Себеп дегенде бул кесипте окугандан кийин бир гана кийимдерди көркөмдөп эмес, биз сүрөт жагынан дагы, мисалы жөнөкөй эле мектептерде сабак берсек болот. Бул кесипти бүткөндөн кийин чоң тигүү ишканаларында иштесек болот, дизайнер болуп, андан тышкары конструктор болуп да иштесек болот. Андан тышкары эң жөнөкөй эле үйдө отуруп калсак деле биздин жакын адамдарыбызга же болбосо балдарыбызга алардын табитине жараша көркөмдөп өзүбүздүн кийимдерибизди тигип берсек болот да. Кыскасы эч качан жумушсуз калбайбыз.